авария болуп туруп кап жаман болгон экен. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз кылабыз. Өлөрүнөн бир күн мурда жазганы. Кыргыз бири өлгөндө гана өлөрчө мактайт. Неге тирүүлүктө оозубуздан жылуу сөз чыкпайт деп. Мафия миллиондор изи кино тасмасы өлкөдөгү чынык окуяларга негизделип тартылган. Тасмада коррупция менен күрөшүп, коомдогу адилетсиздикти ашкерелеп ачыктаган маркум иликтөөчү журналист Улан Эгизбаевдин кесиптик жолу сүрөттөлгөн. Анда журналисттин иликтөөсү аркылуу бажыдагы жемкорлуктун тамыры бийлик менен криминалдын байланышы чагылдырылган. Уурулук деген болбойт. Кыргызда качан уурулук болчу эле? Кыргыз эзелтен мындай нерсени жээрип келген. Мына тазалык, чындык, акыйкат деп күрөшүп келген. Ошол кыргыздын мүнөзүн жайылталы, тараталы, балдарыбызга калтыралы. Мындай көп жактан колдоо алдык да, мамлекеттен колдоо алдык деп атпаймынбы. Көп нерселери бизге бекер келди. Анткени биздин фильм бул акча табыш үчүн тартылган фильм эмес, бул идея үчүн. Мына ушул идеяны жайылталы деген фильм. Кыргыздын мүнөзүн жайылталы, тараталы, балдарыбызга калтыралы. Кыргыз тилинде калтыралы деген идея болгон үчүн мен абдан чоң колдоо алдым баш продюсер катары. Ага катар кинодо миллиондор үчүн жасалган кылмыштар жана бул системанын курмандыгы болгон бейкүнөө тагдырлар камтылган. Тасманын аталышы мафия деп коюлганы менен фильмдин өзөгүн чындык, абийир жана кесиптик жоопкерчилик түзөт. Фильмди 1 жылга жакын убакытта Атайын Кореядан келген оператор тарткан. Тасмага Ош ТВ телеканалы дагы өнөктөш болуп колдоо көрсөткөн. Анан кээ бирлеринде таң калышат да, тияңар Кореядан келиптир, 5-1 добуштуу болсо Непалдан жасатсыңар, анан Грузиядан тапсыңар, акчанын баары кетсе керек депчи. Бул чындап эле мындайча айтканда миллион долларлык проекттей көрүнөт. Бирок биз буга чейин чет өлкөдө ошол ишмерлер менен иштешип жүргөндүктөн алар биздин досторубуз болуп калган. Анан биринчи коммерциялык фильм керек экен деп оңбогондой арзандатып беришти. Мисалы, Непалда 5-1 жасаган досубуз Кыргызстандагыдан 3 эсе арзан иштеп берди. Тасмада иликтөөчү журналист Али Токтокуновдун өзүнүн дагы образы бар. Аны жаш актер Баястан Колдошалы ойногон маркум Уланбек Эгизбаевдин жубайынын образын жаш актриса Жаңыл Эгембердиева жараткан. Тасмада журналист өмүрүн тобокелге салганы гана эмес, артында турган ата-энесинин өмүрлүк жарынын кооптонгон жашоосу, алардын колдоосу, сабыры көрсөтүлгөн. Мен жалгыз эле болуп калгым келбейт. Мен албасам башка ким алат? Шеф там явно не ДТП. Съемочный день ошо көлдө башталган. Анан ошо көлдө ошо улан чөгүп кеткен жерин аткарып, биринчи эле күнү ошол нерсени аткарып, мындай аябай мен үчүн мындай башкача сезимдер болгон. Бирок аябай аракет кылып, колуман келишинче көрсөткөнгө аракет кылдым. Белгилей кетсек, Уланбек Эгизбаев 2017-жылы өлкөдөгү ар тармактагы жемкорлуктун изине түшүп, фактылар менен ачыктап коомго жарыялаган. Алардын бири көрүстөндөгү коррупция, бажыдан байып, эбегейсиз таасирдүү фигурага айланган Райымбек Матраимовдун катышуусундагы жемкорлук сыяктуу иликтөөлөр талкуу жаратып, ошол учурдагы атка минерлерди сестентип турган. Эгизбаев 28 жашында 2018-жылы 22 июлда Ысык көлдө сууга чөгүп каза болгон. Гүлшайыр Турдали кызы, Алмагүл Эркебай кызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.